Биз студенттер вообще элибиз тойго отурушка 100 сом, 1000 сом, 10 000 сом кетсе жалкы эмес. Кыргыздарда бир баалуулук бир аз аксап турат, ал дегенде китеп чогултуу деген. Ошол үчүн мен Оштогу бир жыйында айттым эле, Куштарбек Кимсанов деген акын жазуучу окумуштуу бар. Ошол интернетке берип жибериптир. Кайсы десеңер, кегиле жаңылыкты киргизейик деп. Кыз севине 40 китеп деген. Сепкеп китеп кошуп келип. Ато китайский товарларды, мебелдерди бере. Сепке Чынара Саттарова деген зам губернатор бар эле, ал колдоду дагы. Мен үлгү көрсөтөйүн деди, силердин ректоруңарга окшоп, ат душы катышып отуруп, эмне мен кызымды узатам деп күйөөсү менен 5000 сомго сандык алыптыр. Азыр мына ал жерде Гүлсаралар отурат, булар ошону да жасаптыр. Сандыкка менен тизмени алды. Ал бая 40 китебиңиздин тизмесини бериң деди. Кайсы? Манас, Семетей, Сейтек, Кур'аны Карим, хадистер, андан кийин ой гүлдөрү деген, залкар ой мурастары деген, жана башка. Ошонун ичинде баягы ата энелер сиздер үчүн деген китеп. Бул китеп 0 жаштан го. Бул 40 та китепти той күнү вечер бардыгы бийлеп атат, кафе, ресторан, сандыкты ортого алып келип туруп, кыз севине 40 китепти тапшырды. Зал баягыдай аплодисмент. Аны энди караңыз. Ошо 40 китепти окуп, жаш жубайлар 1 жыл өткөндөн кийин төрөлгөн балдар башкача болот экен да. Ана бундер кимдер? Ана генийлер. Мен кээде айтам да, кыргыздар мактанабыз, сүйүнөбүз, бирок бүт Борбор Азиядан бир дагы Нобелевский лауреат чыкпаптыр. Бир дагы чыкпаптыр. Мына мен айтып атамын, Куда кааласа биз мынау жол менен барсак, эне мектеби бул кыргыздын генофондуну түзө турган мектеп. Биз энелерди окутуу аркылуу эртеңки муунду, алар кийинки муунду кете турган, 7 муунга, 7 атага кете турган иштин башында отурабыз эне мектеби аркылуу. Кегиле китеп окууну, үй бүлөлүк китеп түзүүнү биз эме кылалы, модага айлантыралы. Азырча болса кандай минус болуп атат дегенде мынандай минус болуп атат да. Отуруштарга, жыйындарга, белый касса башкага 1000, 10 000, 100 000 кетсе болот. 100 сомго китеп алсак, кечкурун бары уйку качып кетет бир кылда. Шуну бекер эле алдым да, шуну башка жөн эле койгонум да болот эди. Мына бизде ценностьты алмаштырыш керек. Баалуулуктарды, аксиология деген илим бар. Баалуулуктарды алмаштырыш керек. Мына биз үй бүлөнү, мыкты энени, мыкты үй бүлөнү аныктаганда, үй бүлөлүк китепканасында канча китеби бар? Биз өзүбүздүн лабораторияда ушинтип жарыяладык. Үйдө 300дөн аз китеби бар үй бүлө, рухий жакыр үй бүлө. Бүгүн бары бир эсептегилечи үйдө канча китеп бар? Ал эми зиялилар болсо, интеллигенттер дегеним 500дөн аз болбосун, энциклопедия, классика, монографиялар, там Айтматовдун китептери, дүйнөлүк бестселлер китептер бардыгы үй бүлөдө 500дөн аз болсо, бул мугалим болуп сабак беришке моралдык укугу жок. Өзүнүн предмети боюнча энциклопедия, монографиялар болбосо деген. Мына ушуга үрүн эле. Анан айныкса кыздар, Куда кааласа, мына студентсиңер, эртеге үй бүлө курасыңар. Мен ата энелерге айтып атам, кегиле жакшы ниет, жарым дөөлөт дегенде, жарым бакыт дегенде, азырдан жакшы ниет кылып, Куда кааласа күйөөгө тийсем, севиме кошом деп туруп китеп алышты баштагыла. Ошондо Кудай берет. Эгер улуулар болсо, кызымды узатам, уулумду узатам, сепке кошом деп туруп китеп алышты. Ушуну мода кылалы, биз окурман Кыргызстан бололу. Окурман Кыргызстан бул ошондо өнүгөт. Бул жерде өтө чоң цифра бар. Мен мына китебимде берген, внимание. Социологтор изилдеп чыкса, развитый мамлекеттер, Финляндия, Швейцария, Япония, бир адам жан башыга жылда 28ден 32ге чейин китеп окуйт экен. Кыргыздарда айтайын. Жүрөгүм түшөт. 0,1 китеп окуйт экен. Колдалабыз. Бийик көтөрөбүз. Акырын алып келебиз. Беттимдин бети дейбиз. Вот биздин улут китеп окушту таштасак, карыз алыштан кутулабыз. Китеп окушту баштасак, карыз алууну таштайбыз.
өнүккөн мамлекеттердин аныктап көрсө, кайсы бая мен айткан мамлекеттерде читающая нация, развивающая нация дейт экен. Кайсы эгер өнүксө, китепти көп окуса, аларда сознание, сообразительность күчтүү болот экен дагы, аларда инновационный техника өнүгө берет экен. Кайсы улут эгер китеп окубаса, алар чөгө берет экен. Кегиле биз окурман улут бололу, урматтуулар. Урматтуу араб тилинин сүйөрмандары, сиздер үчүн чоң жаңылык. Кыргызстанда алгачкы жолу арабча, кыргызча, орусча визуалдык сөздүгү жарык көрдү. Бул сөздүктө 41 тема камтылып, окурман жашоосуна зарыл болгон 2000ден ашык сөздүк тандалып иреттелип жазылды. Ар бир сөз заманбап түстүү 1500дөн ашык сүрөттөр менен коштолуп, сөз менен сүрөттүн маанилери так чагылдырылып берилди. Бул сөздүктүн өзгөчөлүгү сөздөрдүн сүрөттөр менен берилүүсү. Жана андан дагы эң маанилүүсү сөздөрдүн көптүк түрүндө берилүүсү. Дал ушул сөздүк сиздин сөз байлыгыңызды өстүрүүгө жана сөздөрдү эсиңизге бат сактап калууңузга эффективдүү берерине биз ынанабыз.